атам колуна ок тийди деп айтты. Үч жерге ок тийип турушат. Ошо окуясында Ноокат районундагы айрым бир айылдардан дагы каза болгондор болду. Айылдын эли бул бейкүнөө тагдырлар үчүн ким жоопкер экенине түшүнбөй, эмгиче бул суроонун жандырмагын таппай келишет. Сапаров Эрдөөлөт ушул үй бүлөнүн таянган, жөнөнгөн тиреги болчу. Атабыз ош коолагында каза болот экен деп үйдөгүлөрдүн эч кимисинин үчү ыктаса түшүнө кирген эмес. Гулипа Эргешова маркумдун өмүрлүк жолдошу. Күйөөсү каза болгонуна такыр эле ишенгиси келбейт. Ошо каза болор күнү күйөөсү үйдөгү күндөлүк тиричилик жумуштары менен эле алек болуп жүргөн деп эскерет Гулипа эже. Ошо окуясындагы коогалаңдуу сөздөрдү угуп, барбасам болбойт деп шашып кеткен эле деп күйөт. Анан айылыбызда дүрбөлөп калышты балдарым. Ошентип ошто тополоң чыгыптыр. Бала чака ошо жакта студенттер окуучу эди. Бар биз дагы эл жерибизди коргойбуз деп. Эртеси мен жумушка кеттим деп кой, мени талаага жөнөтүп коюп. Келгичем кетиптир барбат десем. Жолдошу каза болгонун уккан мүнөттөр Гулипа эже үчүн чоң азаптуу учурлар. Ал күнү телевизордон ошо окуялары тууралуу кабарларды угуп, көрүп тынчсызданып отурган. Бардыгыбыз телевизордо ош кандай болуп атат деп тиктеп отурганбыз. Маркумдун кызы эми мынтип атасынын сүрөтү менен алек болуп, өздөрүн алдап отурган чагы. Бу небересин Эрдөөлөт аке дагы өтө жакшы көрчү. Бечара наристе бул сүрөттөгү киши каза болгонун түшүнмөк беле. Мен атам азыр деле өлгөнүнө ишенбейм. Кечке маалда уш келе тургандай. Атам эч бизге каттык да тийбечү. Ушунчалык жакшы киши болчу. Ишенбейм, өлгөнүнө эч ишенбейм. Жүрөгүм ооруп атат. Биз ушунча канча кылымдан бери карай кыргыз өзбек болуп жакшынакай эле жашап келсек, азыр эми мынандай согушуп эки тарап болуп атабыз. Мен буга таптакыр эле эне катар каршымын. Анан эми жашоону кыргыздар эми кичине жашап келатканда бул согуштун бизге эмне кереги бар дейм. Мен ушуну айтмакмын. Анан ушу жаштарыбыздын келечеги, мына жаш балдар өлүп кетип баратат, өзүбүздүн деле балдарыбыз мына көрүп атабыз. Эми ушул согуштун эч кимге кереги жок эле. Тынчтык убагында мен ушуга нааразымын. Бутактарына өзү бутачу да, Өзү полный бутап. Суу коюп. Антименти жок. Ушун жакшы карачу да. Маркум Эрдөөлөт аке ушу баласы төрөлгөндө өзү ат коюп, атын Кайрат койгон эле. Кайрат мынтип эрежеге жетип чоңойду. Ушу биз аралап бараткан алма дарактарынын көчөтүн ар бирин атам эккен эле дейт. Жыл сайын жакшы мөмө берип, атамдын алмалары дастурконубузду кооздоп турар эле деп эскерет. Ушул дарактарды атам эккен.
1994-жылы. Ушул алмалар бөлмөгө кирди. Алай. Түшүм берди. Атам карачы да. Атам жакшы карачы. Бутактарына өзү бутачу да, Өзү полный бутап. Суу коюп. Антименти жок. Şimdi жакшы карачы да. Оштогу коголаңдуу күндөрдө кайрады Россияда болчу. Ал жака барганына 2 ай эле болуптур. Суукка барды, туугандары түз айтпай, атаңдын колуна ок тийди деп кабар беришиптир. 2 ай болду Россияга барганыма. Жакшы иштеп аткам. Bir күн эле чоң атам звонок кылып, атаң колуна ок тийди деп айтты. Ошол замат эле мени бир авам болчу Россияда. Ошол билет алып, самолетке отургузуп, 1 аптадан кийин келдим. Келсем атам каза болду. Эрдөлөт аке колунан көрү төгүлгөн уста адам болчу дешет. Айрыкча келиштирип там салып, үйдөгү куроо жайлардын салынышы дагы ошо кишинин колунан жаралган эмгектер. Авам уста киши болчу. Жаш кезинен стройкада иштеп, полный адамдардын үйүнү курчу, антиминтип сарайларды куруп. Сага да үйрөтчү эле усталыгын. Мага да үйрөтчү. Мына ушул эле айылдан Ош окуясында дагы бир үй бүлө жакындан айрылып отурат. Бул үй бүлөнүн ээси балдарынын атасы Абдыжалил Исмаилов азыр эми жок. Ош коголаңында артына 3 ок тийип каза болгон. Atın kim? Atın kim? Үй бүлөдө 4 кыз, 1 уул. Мына ушул мен таанышкан Бектур үйдүн эң кичүүсү экен. Мүнөзү атасын тарткан дешет үйдөгүлөр. Атасына окшоп тартынбас, ачык айрым деп мүнөздөштү. Sen kimin balası olasın? Bektur? Kimin? Kim dedi? Celal Erkan'ın babasısın mı? Ay o zaman. Bunu kim sattı verir sana? Kim verdi bunu sana? Kim verdi? Celal Erkan verdi. Kim verdi? Havam de. Havan verdi? Onu kim verdi? Havan verdi. Эми атасынын тирүү кезиндеги элестери сүрөттөрдө гана калды. Көр тирлик бала чака багуу аракети менен Абдыжалил аке Россияда дагы бир топ мезгил иштептир. Жубайынын колунда мына ушул акыркы түшкөн сүрөт. Россиядан келгенде жол боюнда баратып, кызгалдактуу талага сүрөткө түшүшүптүр. Тирликке продукта керек экен, балдарга кийим кечек керек экен, экөөсү ушинтип кызылкага кетип аткан дейт. Анан кийин ушу бензин куюп алайлы деп шофер токтоп калды дейт. Мына жерде кызгалдак бар экен, өзүбүздүн фотоаппаратыбыз бар. Анан сүрөткө түшүп алайлы, жүзгүлө сүрөткө түшөлү деп күйөөм өзү айтты. Анан ошо таска түшүп, эң талада кыйла басабыз наракка. Ошо сүрөткө түштүк. Ушинтип бир тууганыбыздан айрылып калдык. Мындай чыган жигит катары эл жүрөк жигиттер катарында ушул тополоңго барып эми ушундай иш болуп калды. Бизden ayrılıp oturabız. Emi oynogonu bargan joktur эле. Эл чогулган жерге барыш керек, чогулуш керек. Ушинтип 14-сылоо күнү сөөгүн алып келип койдук.
Зинара деп Раматылык Абдыжалил аке бул кызын дагы өтө эркелетип чоңойтту. Чоңоюп калса дагы жакшы көрүп, ушул кызына өзгөчө мамиле кылчу. Кыздарым суу ташып кыйналбасын деп үйдүн коросуна өз эмгеги менен жерден суу чыгарып, мына ушул темир жабдыктарды ширетип, бургулоочу суу чыгаргыч жасаган. Суу алып, корого суу сепкен сайын кызы атасын эстейт. Үйдө дагы тамак ичип отурганда ар дайым жакшы эстип, акыл эстип болгула. Ушул сөздөр азыр эсиме түшүп кетти да. Акыл эстип болгула, көп көчөдө жүрө бербей эле дейт эле да. Ким капа кылса өзүмө айтып болгула, өзүм сүйлөшөм. Капа болбогула, мен силерди окутам. Окутам. Кайсыга окутасыз, мечит сөзгүгө дейт эле да. Жок, медицинский калабайм десем, өзүңөр каалаганыңарга окутам. Өзүм окупасам дагы силерди окуп жакшы жашоону коштон деген эле. Айылдын четинде энсиреп мүрзө жатат. Ар кандай себеп менен ажал тапкан маркумдар бүгөрдүн ичинде. Үйүлгөн дөбөчөлөрдүн катарына жакын эле 2 дөбө кошулду. Ал дөбөлөрдүн нымдуу топурагы эмгиче кургай элек. Ош окуясынан улам каза болгон айылдын 2 адамы ушу мүрзө астында жатышат. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Şu жатқан елде айлы болсын, ақыретлер ауат болсын. Қалғаныға сабыр қана, тыншылық аманшылық берсін Алла. Чындык деген кыймылдын жигиттери маркумдардын урматына мүрзө үстүнө кыргыз желегин жабышты. Ош куугалаңын уюштургандар алыс узабайт, чындык жеңет деген ишенимдерди айтышты. Биз чындык үчүн күрөшөбүз. Үй билесиң, бардыгын булардын түйшүктөрүн мойнубузга алабыз. Hoş bulduk jigitler.